Клиент күтүп турсам, белгисиз bir адам келип. Сузак районунун тургуну Азизбек Жапаров такси кызматында иштейт. 5 апрель күнү таксиге чыккан кардар Орусиядан акча келе тургандыгын айтып, Жапаровдон алып берип коюусун суранган. Мындан соң кардар таксисттин телефонун алып, онлайн түрдө 8000 сом өлчөмдө насыя алып алган. Жапаровдун айтымында кардар насыяны өз картасына которуп алып, изин суутуп кеткен. Баланс кежим сурап калды телефонунда. Менде баланс кежи жок эле десем, мен Тулпарга деди, көптөн бери иштешем, баланс кежи аркылуу деди. Макул, не кылыш керек десем, şu баланс кежи ачтырбайлыбы телефонуңузга деп сурап калды. Кайда ачат, канчага ачат десем, бекер эле ачат, мен өзүм ачтырам деди. Макул дедим. Телефонумду сурадан бердим, ал бирдекелер кылып аяк бияка чалып атты. Аны мен билгеним жок. Ошо Россияга чалып аткан окшойт да деп отуруп жүрдүм машинада. Анан паспортуңуз менен сүрөткө түшүп бербейсизби деди. Алдыңызга карап деди. Макул дедим. Амелсе да неме болсо акча салбай коет деди. Макул деп анан сүрөткө да түшүп бердим машинанын ичинде. Жалал Абад шаарында Азизбек Жапаровдон башка дагы 10го жакын такси айдоочулары ушундай жагдайга кабылган. Алардын ар бири уюлдук телефондон насыя алып төлөбөй кеткен адамдын айынан 10 миңге чейин карыз болушкан. Алар шылуунга алданып калгандыгын билген соң шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылышкан. Бир прокурор бала чыкты, Ачкарикчан экен. Ким экенин билбейм. Чыгып туруп эле силер ушундай иш боюнча келдиңерби деди. Ооба келдик. Ушундай десем, сот болбой калды деди. Эмне үчүн десем, жанагы адамды кармап келгенге деди, бизде бензин жок. Биз бензин бөлүнбөптүр деди. Кандайча бөлүнбөйт? Кой бергенден кийин кармап алып келишкеле деди сотко десем, сизде да машина бар экен дейт. Машинаңар менен дагы бир сот күнүнү белгилейбиз дейт. Машина менен барып дейт, кармап алып келели дейт. Анда милициялардын не кереги бар? Biz özümüz maşinamızda barıp onu karmap alıp gelsek. Аны мошенниктерди кармабаса анда бизге эмне кереги бар? Мошенниктерге шарая жаратып берип койго. Анда азыр барып мен кылышым мүмкүн, камалбай дегенде эле. Эми алар айтып атат 10 миң 20 миң акча үчүн камабайбыз деп. 10 миң 20 миң үчүн элге акча да. Ал эми шектүүнүн өздүгү аныкталып, ага карата Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө 10 жаран арыз менен кайрылган. Анын ичинен 6 иштер келип соттун кароосуна жиберилген. Бул окуя Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 92 беренеси орчунду эмес өлчөмдөгү алдамчылык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Бул шектүүнүн окуяга катыштыгы бар делген шектүүнүн өздүгү аныкталып, тергөөгө камсыздалган. Бул иш Жалал Абад шаардык сотунда каралып, айыпталуучу соттук отурумга келбегендигине байланыштуу жылдырылган. 25 май күнү соттук отурумга айыпталуучу сот приставдары тарабынан камсыз болгондугуна байланыштуу ишти кароо 2021 жылдын 2-июнь күнү саат 14:00 калтырылган. Айдоочулар соттун улам жылдырылып жаткандыгына нааразы жана иштин адилет тергелишин талап кылууда. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.